Өнүгүү материалдык жана рухий нерселердин, кубулуштардын артка кетпей алга карай закон ченемдүү өзгөрүшү, өнүгүүнү башка өзгөрүүлөрдөн ушул 3 касиеттин чогуу болушу айырмалап турат. Өнүгүүнүн натыйжасында объектинин жаңы сапаттык абалы пайда болот. Өнүгүү мүмкүндүгү материя менен аң сезимдин жалпы касиеттеринин бири. Сиздерди алдыдагы сааттарда өнүгүүгө карай программасы менен болууга чакырам. Кызматыңыздарда Айжан Омолдошова. Ош шаарынын Озгор айылынын тургуну өз каражатына Ак Буура дарыясынын жээгине кичи ГЭС куруп жатат. Өздүк долбоордун ишке кириши менен ишкер Дүйшөн Муратов өзү жашаган айылдагы 500дөй түтүн калкты электр жарыгы менен камсыздоонун дагы бир жолу пайда болгону турат. Ошондой эле айылдагы бардык социалдык мекемелерди дагы акысыз электр энергиясы менен камсыз кылууга бел байлаган элеттик тургундун аракетине кабарчыбыз Миргүл Бокошова күбө болгон. Оштон кан тамыры делинген Ак Буура дарыясынын бир бөлүгү Озгор айылы аркылуу агат. Балалык чагын дал ушул бүргүчтөп аккан суу жээгинде өткөргөн Дүйшөн Муратов эс тарткандан тартып чакан ГЭС курууну кыялданат. Куруучу менен физиктин үй бүлөсүнөн чыккан элеттик жигит орто мектепти аяктаган соң жогорку окуу жайлардын биринде инженер электрик адистигине ээ болгон. Бир канча жыл сүйгөн кесиби менен мамлекеттик мекемеде иштеп да жүрдү. 10 жыл мурда кыялын орундатууга бел байлайт. Каржы булактарын таап, алгачкы башаты катары 10 үйдө жарык менен камсыздай алчу чакан ГЭСти ишке киргизген. Өндүрүш тармагы каяктан келет? ГЭСтерден келет деп ГЭСтер деп кичине окуганбыз, бирок ушул ГЭСтердин майда чакан ГЭСтерди куруш ушул оюма келген. Апам физик болгон, атам куруучу болгон. Андан кийин ушул идея пайда болду. Өзүнүн Озгордун гидроресурсубуз бар да биздин үйүбүздүн астындачы. Ушул жерге жок дегенде автономный станция куруп, кичинекей станция куруп болсо дагы өзүбүздү өзү камсыз кылып, электр энергия менен камсыз кылып, биринчи көчө жарыктандыруу 2012-жылы алгачкы проектибиз башталган. ЭБРРдин Европа өнүктүрүү банкы көмөктөшкөн. Анан ошондо кичи ГЭС курулган. 50 киловаттык ГЭС деген эми 10 үйдө, чоң 10 үйдө камсыз кылат электр энергия менен. Адаттагыдай эле алгач иш баштап жаткан маалда кемчилик жетишпестик орун алгандай мында да техникалык мүчүлүштүктөр байкалган. Көңүлү калып таштап салбай, тескерисинче аны жоюуга, билимин тереңдетүүгө киришкен. Тынымсыз эмгек, өжөрлүктүн натыйжасында бардык тоскоолдуктар артта калды. Ачыгын айтканда, жумуш кылгандан кийин сөз кемчилиги болот экен. Техникалык чечимдерибиз туура эмес болуп калды, тажрыйбабыз жетишпей калды. Кыргызстандын базасында эми бул чакан ГЭСти куруу боюнча кеңири жайылган эмес, эми Австрия, Чехия өлкөлөрүндөй өнүккөн эмес, аны өзүңүздөргө белгилүү билесиздер. Андан кийин тажрыйбабыз жетишпегендиктен бир аз ортодо 2 жыл, 3 жыл техникалык чечимдер туура эмес болуп калып, кыйналып калдык. Проектибиз аягына чыкпай калды. Кийин анан кайрадан күчтү топтоп көчө жарыктандырууларга жанагындай кобраларды коюп, ошентип баштап алганбыз да. Светтерибиз жанбай, кичине кыйналып, ошондой болгонбуз. Андан кийин 2014-жылдан баштап мен дагы кайрадан күчүмдү топтоп, бир туугандарымды ыйлатып, үйдөгүлөрдүн баардыгы мен ушул ишти аягына чыгышым керек деп, ошентип алардын эми мейли деп мага чыдаган да аларчы. Мейлеп чыдап. Каражат эле маселе эмес, билим дагы Билим дагы. Эми каражат эми ЭБРР көмөктөшкөн. Анан биз собственный вклад деп коет. Ал деле жөн жай көмөктөшпөсө керек, Европа. Ооба. Долбоор жазганбыз. Долбоор жазгандан кийин ал эми собственный вклад, биз өзүнүн жеке немебиз дагы жеке салымыбыз болуш керек. Жеке салымдан кийин анан Европа өнүктүрүү банкы акча бөлүп бериш керек болгон да. Жеке салымды чын айтканда насыя алганбыз банктардан, насыя алып анан ошентип ийгиликсиз болуп калгандан кийин аны кайрадан төлөгөнгө туура келген. Ушундай күндөр өттү демчи. Токат районунда Кыргыз Ата айыл өкмөтүндө курулган чакан ГЭС бар. Ошонун башынан аягына чейин өзүм ошо энергетика тармагына башкы энергетик болуп жумушту бүтүрүп, кубаттуулукту системага кошуп берип, энергия системага кошуп берип, анан ал жерде 4 жыл иштегенден кийин кайрадан ушул өзүнүн долбоорго, Озгордогу долбоорго кайтканы туура келди. Азыр эми 2017-жылы аягында 250 киловатт бир агрегат, 50 киловатт жанында кошо 300 киловатт электр энергия, ушул
300 киловатт чакан кести подключение системага кошкону мүмкүнчүлүк болду, ийгиликтүү болду бул жагычы. Анан каржы маселеси кайра эле ошо бир туугандарымы, ата энеми, өзүмдүн жакындарымы ишке салып баардыгынын мүмкүнчүлүгүн эми ошол Кыргыз Ата ГЭСи жүргөндөн кийин кичине ишеним пайда болду. Анан кийин партнерлор чыга баштады. Жеке ишкер тарабынан демилгеленген долбоор негизги 2 чоң максатты көздөйт. Күз-кыш мезгилдериндеги катаал аба ырайында жергиликтүү элди электр жарыгы менен үзгүлтүксүз камсыз кылуунун кошумча булагы катары жана айылдагы аз камсыз болгон үй бүлөлөр менен социалдык мекемелерди акысыз электр жарыгы менен камсыздоо. Көчө жарыктандыруудан социалдык объекттерди электр энергия менен бекер камсыз кылуу. Ушул маселе каралган. Бизде ФАП бар, спорт зал бар, мектебибиз бар. Дагы ошол социалдык мекемелер. Анан кийин эртең долбоорубуз иштеп баштагандан кийин атайын аз камсыз болгон, мүмкүнчүлүк чектелген үй бүлөлөргө льготалар коюп беребиз. Электр энергия болгон ушул төлөмдөрүнө да. Долбоордун электр жарыгы менен 500га чейинки турак үйдө камсыздоого кубаттуулугу болот. Учурда курулуштун 80% жыйынтыкталды. Келерки жылдын башында пайдаланууга берилгени турат. Миргүл Бокошева, Акжол Айбашев, Ош облусу. Пандемияга карабай быйыл өлкөдө токой аянттарын көбөйтүү жана жашылдандыруу иштерине өзгөчө басым жасалды. Быйылкы жылга карата 1000 гектар аянтка көчөт отургузуу тапшырмасы берилген болсо, андан 400 гектарга көп тигилген. Өлкө боюнча быйыл 5 миллион түп декоративдүү гүлдөр жана бадалдар отургузулуп, натыйжада экспорт көбөйгөн. Чүй өрөөнүндөгү 20 гектар жерди ижарага алып, токой байлыктарын сактоо жана калыбына келтирүү менен бирге көчөт отургузуп киреше таап жаткан каармандарыбыз менен биздин чыгармачыл топ жолугуп келдик. Бул шөкөттөлгөн бактаракты көргөндөр Даниядан, Польшадан, жолбосо Германияда өстүрүлгөн бактарак деп ойлоп калышы мүмкүн. Бирок бул Кыргызстанда эле. Болгондо дагы Ысык Ата районундагы Чүй токой чарбачылыгында турабыз. Бул жерде учурда ине жалбырактуу 100дөн ашык дарактар өстүрүлүп жатса, жазы жалбырактуу 50дөн ашык бактарактар, ошондой эле розанын 750дөн ашык түрү өстүрүлүп жатыптыр. Бул декоративдүү дарактардын бардыгы чет мамлекеттен алынып келинген. Чүй токой чарбасы 35 000 гектар аянтты элейт. Бул ичинде 5 токойчулугу бар. Ысык Ата, Дархан, Кегети, Шамшы, Токмок токойчулугу болот. Ар бир токойчулуктар өзүнүн питомниктери бар. Бул болсо бизде азыр көрүп тара жаткан Дархан питомниги болот. Дархан питомнигинде бунун жалпы аянты 20 гектар. Анан бунун ичинде биз 500 роза гүлүн өстүрүлөт. Ине жалбырактуулардан бир 30 түрү өстүрүлөт. Жалбырактуулардан болсо бир 50 түрү өстүрүлөт. Анын баарын биз соц объекттерге заявкалар менен мектеп, детсад, бала бакча, анан мамлекеттик ишканаларга бекер беребиз, райондорго. Анан акчага дагы тендерлерге катышып сатабыз. Анан бизден дагы келип Казакстан, Россияга гүлдөрдү, көчөттөрдү, көбүнчө ине жалбырактууларды көбүнчө Казакстан, Россия, Өзбекстанга алып кетет. Ар биринде 5000 муштуктан бар. Общий 71 муштук бар. Биякта Россияга даярдап атабыз. Ол мох токпос, муну уштап нымдуулукту кармайт. 1 айга чейин нымдуулукту кармайт. Пока тяга Россияга жеткенче, чтобы курап калбас үчүн бүт дарыланган. Основной ошо кете турган жак Россия, Казакстан, Россиянын бүт шаарына кетет. Өзүбүздүн Кыргызстандын полный роза менен камсыз кылат ушу. Көчөт менен баарын казыбыз сирен. Бияка азыр 3000 сирен даярдап атабыз Россияга
тоже Россияга кетет бул дагы. Мындар сорттор бар, ар бир сортторунан бүт түрлөрү бар розанын. Розанын 700 түрү бар, сорт. 700 сорту бар. Ошол мен биякта иштейм, баарыбыз биякта иштейбиз, ошол жерден иштеп күзгө чейин. Азыр олтурусканга күзүндө жакшы азыр олтурусканга, сентябрдын 15-ден кийин олтурусканга болот. А буларды уже жазында олтурузат азыр Россияга барганда. Сен ушта кечөөтөн бери ушул гүлдөргө айпилка чечип жүрөбүз. Эми кышында үшөбөсүн деп. Ушун чачып ар бир түптөргө ушун чачып жүрөбүз. Үшүп кетсе өспөй атпы? Жазында өспөй атат. Ушун түп себип жүрөбүз. Ар бирөөнө ушун себип чыгып, ушу себишке мейли бадал болобу, мейли бак болобу, гүл болобу, розабы, ар бирөөнүн түйүнө ушинтип себип чыгабыз. Ар бирөөнүн кышында жылуу болот. Эми биз мына акыркы жылдары мына мурда жалаң эле ийне жалбырактарын 3-4 эле өндүрүп, жалбырактууларын да 4 эле өндүрүп өстүрчү элек. Эми биз азыр бара-бара акыркы жылдары мына декоративный деген Европадан алып келип келаткан көчөттөрдү алып келип, мындагы баягы рынокто спрос болгон көчөттөрдү алып келип азыр өстүрө баштадык. Азыр көчөттөн түшкөн акчабыз жылдан сайын көбөйүп баратат. Күнөсканадагы дыйканчылыктын түрү бир топ кирешелүү жана түйшүгү жеңил экенин бул тармак менен алектенгендер айтып келишет. Аз аянттагы жерден көп киреше табууну каалаган дыйкандар лимон өстүрүшүүдө. Албетте мунун дагы сырын билип, кышында жылуулап турбаса, лимон өсүмдүгү суукка бош келет. Баткендик Үсөн Жалилов короосундагы 3 сотка аянтка 30 түп лимон өстүрүп, үй бүлөлүк бюджетине чакан аянттан эле киреше салып жатат. Буга чейинки дарыгерлик кесибин маянанын аздыгынан дыйканчылыкка алмаштырган каарманыбыз менен кесиптешим Нургазы Жайнаков баарлашкан. Короосунун бир бурчуна күнөскана куруп, 30 түп лимон өстүргөн Үсөн Жалилов жылына 1 тоннага чейин түшүм алат. Дыйканчылыктын бул түрүн 5 жыл мурда баштаган. Жакынкы күндөрү цитрус өсүмдүгүнүн түшүмүн жыйнап алганы турат. Ал жашаган Кадамжай районундагы Жаңы Жер айылынын климаттык шарты ыңгайлуу болгондуктан лимондун кирешеси жакшы эле дейт. Бул теплицам 30 метр, буягы 3 сотик да. 30 түп лимон бар. Ар сезонда ушу кышына 600, 500 ар кандай түшүм алам. Каяка сатып атасыз? Буларды өзүбүздүн мына айыл жергесиндеги базарларга, анан Баткенге, Кызылкаяга өзүм деле апарып сатам. Болсом кардарлар келет, кардарлар келип алып кетишет. Анын күнөскана куруусуна дарыгерлик кесибиндеги маянанын аздыгы себеп болгон. Турмуш тиричилигин оңдоо үчүн аз аянттан көп киреше табуунун жолдорун издеп баштаган. Адамдардын кеп кеңеши менен Өзбекстандан лимон көчөттөрүн алып келип, 3 соттук аянтка өстүргөнүн айтат. Учурда дыйканчылык аркылуу эле үй бүлөсүнүн керектөөлөрүн камсыздап жатыптыр. Буга чейин өзүм орто билимдүүмүн. Медицина тармагын бүтүргөнмүн. Больницада иштейт элем, анан айлык аз болгонуна байланыштуу дыйканчылык эле кылам да. Ошо дыйканчылык кылып, лимон кылганмын. Бул жерден 70 миң, 60 миң табам да. Каарманыбыз лимон менен гана чектелбестен күрүчтү айдап киреше табат. Бирок күнөскананын иши талаа иштерине караганда бир топко жеңил экенин айткан дыйкан, гектарлаган жерде иштөөгө караганда чакан жерди иштетип, ылдам киреше тапкан оңой дейт. Деген менен лимондун да сырларын билип, убагында жер семирткичтерди, суусун берип туруу зарыл. Зыянкечтерге каршы дары-дармегин чачып, ашыкча шактарын бутоо менен мол түшүм алса болот. Жумушуң аз кетет экен буга. Расходу аз. Түшү кирешеси жакшы. Ошо астыга удобрение беребиз, суу коебуз. Ошо абразец кылдырып коем жылына. Ошол эле учурда лимондун базардагы баасы туруксуз болгону түйшөлтөт. Лимон кошуна Өзбекстан жана Тажикстандан импорт болгондуктан наркы түшүп кетет дешет.
Ошол эле учурда ортомчу соодагерлер сөзсүз түрдө базардагы баадан арзан алышат. Баткендеда күнөскана тармагы жакшы жолго коюлуп, лимондон алынган түшүмдүн көлөмү көбөйсө, экспортко чыгарууга жол ачылат. Ошондо гана туруктуу баада сатабыз дешет дыйкандар. Биздин шартыбызда сатып көрүп кичине кыйынчыраак болот. Эми кыйынчылыгы эле өзүбүз сата албайбыз. Барып жанагы баягы базарда отурган соодагерлерге сатабыз. Ошолорго оптом алышат, ошолор сатышат бизге. Биздикиден алыс сатыш кыйын да, негизи муну килограммда албайт, үчтүктө алат дагы, ошон үчүн кыйынчыраак. Негизи болот. Мисалы элдин эмеси жакшы эле, алып жакшы. Облус боюнча акыркы жылдары 400дөй күнөскана курулган. Бул тармакты жандандыруу максатында өкмөт тараптан да буга чейин ар бир айыл аймакта жылына 2ден күнөскана куруу тапшырмасы коюлган эле. Нургазы Жайнаков, Рысбек Мазайыт уулу, Баткен облусу. Кыргызстанда айыл жана мал чарбасына өзгөчө басым жасалат. Бул тармакты өнүктүрүү менен өз жашоо деңгээлин жогорулатып, ал тургай экономикага салым кошкон жарандарыбыз дагы бар. Базар Коргон районунун тургуну Калдарбай Назаров дагы мал чарбачылыгы менен алектенип келет. Бодо малды семиртип, тактап айтканда, уй баласын бордоп сатуу анын негизги иши. Ишкерликтин мындай түр менен алек болгон элеттик фермер тууралуу Осмон Уламсадыр уулу кененирээк айтып берет. Saat 11'den баштап чөбүн беребиз. Калдарбай Назаровдун иш күнү мал сарайдан башталат. Таңкы саат 8-де малына биринчи жемин берет. 3 сааттан кийин чөп салат. Фермердин чарбасында ушул тапта 33 бодо мал багылууда. Кечки малдагы saat 5'te çöp, saat 8'de dagı cem berебиз. 2 mal çöp jeyt, 2 mal cem jeyt. Bir günde bir buğaga sredni 8 kilo, ertemen keçkisi bol 8 kilogram jeyt. Çöp de hazır şu iki jakka 2 pres berilet. Mınдай presten 2 ön berебиз. Şu keçkeçeyin jetet, 4 Фермер чарбасында мал багууга зарыл болгон шарттарды түзүп алган. Мурда чака менен суу ташып берсе, азыр андай эмес. Сарай ичине атайын суу бочкасын жасатып, жем чөп бериле турган аштоого сууну түз куйла турган кылып койгон. Сууду эми буларды мындай кылып койгонбуз, удобствого кылып. Но краникти ачканда, мына мисалы үчүн, мына көрсөтүп койсом да болот. Мына суу кетет. Бұл жағын екен, бұл жерден açabыз. Калдарбай Аксакал буга чейин эт багытында жергиликтүү малды баккан болсо, эми сапатына басым жасап баштады. Азыр бордолуп жаткан бодо малдын 23-ü Герефорд породасындагы асыл тукумдан, 16-сы 2 жашар букалар, ар бирин 66 000 сомдон сатып алган. Фермердин айтымында букалардын салмак кошуусу жакшы. Бул порода эт багытында болгондуктан багуу жакшы болсо салмагы 1 тоннага чейин жетет. Букалардын багууга байланганына 3 ай болгон. Құдай бұйырса şu жаңы жылга чейин багабыз деген ният бар. Эми дагы көрөбүз да. Эми жакшы жеп турса, эт кошулса бага бериш керек. Ну булар ушундай айтат, эт кошушу жакшы деп. Мен биринчи алып келгенде силерге дагы бирөөнү көрсөтүп коеюн. Мына şu малды алып келген тартып көргөнбүз. Муну. Şu бука 425 кило чыкканды. Муну ортодагы. Анан өткөндө кызыктагы бир тарттык да 515 кило чыкты. Почти 3 айда 1 килограммдан семирген болот да күнүнө. Фермердин айтымында малдын бат семиришине чөп менен жемдин таасири чоң. Калориялуу болуш керек. Аксакал малдарына 4 түрдөгү жемди аралаштырып берет. Жетиштүү көлөмдө камдап алган. Кебек бар, жүгөрү бар, арпа бар. Анан биз месин өзүбүздү күнжара деп коет. Бу чигиттен чыгат, пахтанын жигитинен. Şu yerде аралаштырабыз 4 өөнү.
25-25'ten кылганда бардыгыдан. Şu менен dayar болгону şu азыр мына. Şu туруш көрүнүшү dayarı. Şunu эртеменде 4 килограммдан, кечинде 4 килограммдан. Средний шундай эми. Приблизительно шуну берилет. Основной даярданышы. Мына жерде бизи шундай dayar эмес продукциям бар. Малды иши өзү ушундай болот. Кичине кыйынчылыгы болот. Энди кыйынчылыкка жараша, кичине эмгекке жараша акыян болот да, жакшы. Кудай буйрса мына кылып атабыз. 3 жылдан бери баштаганбыз. Жылыш бар. Аракат кылса эле кандайдыр бир өзүдө кызыкыч болуш керек да бул адамда. Именно şu мындай чарбага. Шуну аракат кылмай баштадык, жакшы результаттар. Кудай буйрса мындан кийин да мына шерлерге башка көбөйтөбүз деген ой бар. Герефорд породасындагы малга кыскача токтоло турган болсок, бул Британиядан чыккан эт багытындагы асыл тукум уй. Көптөгөн өлкөлөргө экспорттолгон, учурда дүйнөнүн 50дөн ашуун мамлекетинде бар. Калдарбай Назаров бул асыл тукум малды биринчи багып жаткандыктан азырынча кирешесин көрө элек. Багылып жаткан малын жергиликтүү базарга союп сатат. Фермер кийинки жылда сарайын кеңейтүүнү пландоодо. Эт багытындагы асыл тукум койлорду багууну көздөп турат. Осман Уламсадыр уулу, Алмаз Сатаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу. Каракол шаары 1869-жылдары негизделген. Ошол мезгилдерде орус соодагерлери өзгөчө архитектура, саякаттоого кызыккандар Каракол шаарын түптөөгө чоң салым кошкон десек болот. Алардын жасап кеткен эмгектери буга далил. Албетте азыр шаар өз алдынча өнүгүү жолунда, бирок өткөнгө таасирленип, тарыхый эстеликтерге дагы баа берилсе, аяр мамиле болсо абдан жакшы болмок дейт шаардыктар. Анткени бизден кийинки урпактар ушул эмгекти дагы аздектеп сактап, улам кийинки муунга өткөрүп берет. Азыр бул тарыхый жайлар мамлекеттин коргоосунда, бирок тиешелүү деңгээлде каралбай, өтө кейиштүү абалда дагы тургандары жок эмес. Өнүгүү жолуна түшүү жалаң гана жаңы нерсени баштоо, куруу деп түшүнүү туура эмес. Өнүгүүнү ошол тарыхка бай жайларды сактоо, аларды кайра калыбына келтирүү деп түшүнсөк туура болор. Анда эмесе ошол тарыхый жайлардан биздин аймактык кабарчыбыз Эдил Мелизбеков сөз дуласын. Каракол шаары 1869-жылы Чүйдөн Кашкарды көздөй кеткен кербен жолунда Манап Көлбарыска шаар негиздегенге жер табуу жана аны түптөө буйругу боюнча негизделген. Ошол жылы Кулжа айында шаардын биринчи көчөлөрү, аянты жана конок үйү курулган. Бул күн шаарды түптөлүү күнү катары белгиленип, жана анын жанынан өткөн суунун Каракол деген ысымын алган. Бирок Каракол негизделгенче бул жерде эң биринчи болжол менен 1802-жылдары мына ушул имарат курулган дешет. Азыр бул имаратта статистика комитети жайгашкан. 200 жылдан ашык убакыт турган имарат азыр жакшы абалда. Дубалдарынан гана жаракалар кетпесе сонун сакталган. Мурда бул жерде Каракол уездинин казнасы да жайгашкан дешет. Андагы сейфтер азыр дагы сакталуу. Бул сейфтерди Питерден бери алып келишкен. Негизден Караколдо мындай сырдуу тарыхый жайлар абдан көп болгон дешет. Өкүнүчтүүсү мезгил өзүнүкүн алат демекчи көп имараттар бул күнгө чейин жетпей калган. Бирок 100 жылдан ашык тарыхы бар бир нече имараттар азыр сакталуу. Алардын бири Каракол педагогикалык колледжинин имараты. Убагында далай илим дүйнөсүнө чыйыр салган жайда кимдер гана окуада. Имаратта азыр көп нерсеси ошол бойдон сакталуу. Керек болсо имарат менен кошо салынган жылытуу мештер деле ошол бойдон иштеп келет. Имарат өзү музей. Бул 150 жыл болсо дагы ошол көркүндө турат. Баягы кыргызда айтат го, сыраяктын сыры кетсе да сыны кетпейт деген мына ушул. Бул контрамаркалар мурда ошо салынганда эле салынган экен, жасалган. Бул контрамарка, бул дымаходу. Үстүндө дагы ошо контрамаркалар түтүн ушу менен чыгат. Анан кийин бүгүнгүгө чейин булар кызмат кылып атат. Жылуулукту бир сутка кармайт. Анан кийин бул имарат өзү местный карагайдан салынган. Местный карагайдан салынып, анан деген ашталып салынган. Бүгүнкү күндө дагы бул өзүнүн баалуулугун жоготпой эле. Мына бул ошол кездеги архитектуралык
бардық баалуулуктар менен салынганда потолоктор бийик. Мына ошол бойдон сакталган. Бүгүнкү күндө биз жаңылап эле сырдап койдук. Эч кандай өзгөртүү болгон жок. Каракол шаарындагы эң кооз үйлөрдүн бири мына ушул үй. Бул үй 1902 жылы салынган деген тарых барактарында маалыматтар бар. Бул үйдү орус соодагерлери, бир туугандардын бири салган дешет. Ошол тарых барактарында мына ушул үйдү салган адам Каракол шаарын башкарып дагы турган дешет. Ал эми ошол орус соодагеринин иниси дагы Каракол шаарына бир нече кооз үйлөрдү салган экен. Бирок ошол такталбаган маалыматтар бар. Ошол ал 4 үй салган экен, бирок азыр кайсыл үйлөр салган бизге белгисиз. Ал эми мына ушул салынган үйдүн ошол кездеги жыгачтары, ширетилбей колго жасалган темирлери дале ошол орнотулган боюнча турат. Албетте муну шаар бийлиги жакшынакай кылып, реставрация кылып жасап койсо жакшы болмок. Жасап койсо ушул Каракол шаарынын көркүнө көрк кошулуп, туристтерди дагы өзүнө тартып турмак. Караколдогу 19-кылымдын башындагы эң кооз үй, эки соодагер бир туугандар мына ушул үйдү салгандан кийин урушуп кеткен деп айтылып калган. Кийин иниси дагы эрегишип бир нече кооз үйлөрдү салып, бирок анын каражаты жеткен эмеспи айтоор. Бул үйдүн кооздугуна, бекемдигине ал салган үйлөр теңдешкен эмес. Бул жерде үйдүн кооздугунан дагы өтө бай, өтө көп өлчөмдөгү китепкана дагы болгон дешет. Ал эми үйдүн курган ээси деле көп убакыт бул жерде болгон эмес, себеби бул үй 1911-жылдары окуу жай катары берилген. Мында убагында Чыңгыз Айтматовдун апасы Нагима Абдувалиева дагы ушул жерден билим алган. Азыр бул имарат өтө кейиштүү абалда турат. Мэриянын карамагында турган менен каражат жок. Ушул акыбалга кептелиптир. Жергиликтүү ыктыярчылардын билдирүүсүндө мындай жайларды сактап калуу аракети жүрүп жатат. Бирок колдоочулар аз болууда. На данный момент мы готовим материал для установления информационных табличек на 20 исторических объектах. Учурда биз 20 тарыхый жай үчүн маалымат такталарын даярдоо боюнча иш алып барып жатабыз. Такталар QR коду менен болот. Ал код аркылуу дароо биздин сайтка кошулууга мүмкүн. Сайтыбызда 3 тилде — кыргыз, орус жана англис тилдериндеги маалыматтарды алууга болот. Шаарыбыздын коноктору үчүн бул өтө ыңгайлуу маалымат булагы болооруна ишенебиз. Бул аракетибиздин башаты 2017-жылы башталган. Караколдун тарыхый баалуулуктарын сактап калуу үчүн демилге көтөрүп, архивчилер, тарыхчылар, шаардын активисттери биригип, калабыздын көркүн ачкан, көптү кызыктырган объектилерди сактап калуу жана алардын тарыхый маанисин көтөрүү багытында иштерди колго алып жүрөбүз. Реестрге катталган 45 тарыхый жайдын ар бири уникалдуу десек болот. Учурда мындай тарихий жайлар Караколдо 45 бар деп коргоодо турат. Алардын катарында бир мыжок салынган мечитти айтып кетсек болот. Бул мечит Дунган мечити деп аталып, 19-жылдын башында Ибрахим Ажынын демилгеси менен курулган. Мечитти салттуу Кытай архитектура жана бейжиндик атактуу Чоу Сеу деген архитектор жана 20 жыгач айкелчилер салган. Курулуштарга жана башка иштерге жергиликтүү устаттар да катышкан. Борбордук мечиттин курулушу 1904-жылы башталып, 1910-жылы аяктаган. Өзгөчө ыкмалар куруучуларга мыксыз мечитти курууга уруксат берген. Ошондой эле 1895-жылы салынган Свято-Троицкий чиркөөсүн айтсак болот. Бул чиркөө алгач 1872-жылдары таштан, кирпиштен салынып, кийин 1890-жылы жер титирөөдөн жараксыз болуп калган. Эжил Мелисбек, Бакыт Шайымбетов, Ысык Көл облусу. Улуу Манас баяныбызда ордо ойуну тууралуу кеңири кеп болот. Кыргызда ордо ойуну жоопкерчилик заманда согуш тактикасынын маанисин билдирген деп белгилешет. Ал эми жай турмушта так мээлеген мергенчилик, математикалык тактык, ошондой эле 12 мүчө тең иштеген эң мыкты спорт экени белгилүү. Ушул күндөрү Талас районундагы Кара Суу айылында жаштардын жана демөөрчүлөрдүн ашар демилгеси менен ордо ойногонго атайын үстү жабык бастырма курулуп, айыл эли ачылышын салтанат менен белгилешти. Ордо ойуну боюнча бир нече жолку чемпион дагы дал ушул Кара Суу айылынын атуулу.
өтө татаал, тоорумагы, кадамыгы, анан бутуң өтүп кетти, анан чүкөнү минип калды деген көп. Анан ошонун баардыгын китепке чыгып, федерация президент бүт эрежеси менен ойнойбуз. Международный бар, дүйнөлүк жүзүндө китептери бар, чыккан баардыгы. Окулган ошо менен ойнотобуз азыр. Хан ойын, ичине кирген киши жыдыйт, кирбейбиз. Бир киши, экинчи киши катара турса экөө тең жыдыйт. Оюнчуга чүкө тийип кирип кетсе жыдыйт. Тети четки жалгыз турган чүкөн четет да азыр. Бирөөнү четет да кагып туруп азыр. Бирден четет экен азыр. Бияктагылар айтып атат, бирден четет. Мына какты. Какмай деп коет муну, ана жыдып калды, мына жыдып калды. Кагал. Максаттарга жетүү ар бир адам үчүн маанилүү. Биргеликте гана аракеттенсек, ийгиликке жетишебиз. Өнүгүүнү өзүңдөн башта. Сиздер өнүгүүгө карай программасын көрдүңүздөр. Сиз жашаган аймакта уникалдуу кабар болсо, биз менен бөлүшүңүз. Саламатта калыңыз.